Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күн 7 ноябрь. Бүгүнкү күнү биз тартууга мен бул инсандарды суранып атайын. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өздөрүнөн дагы бир ооз сурап кетебиз. Жалпы кыргыз элим. Так. Биз дагы бул темени биринчи жолу ошо группадан келген. Кыргызстандын кайсыл жерде экенин билбейбиз. Ошо Жалал Абадтабы оштобу бир жерде ушундай агаларыбыз курган экен. Ошону көрүп, бизде дагы ушундай бир максат, ой пикир пайда болду да. Бизде дагы ушундай бир үй салып бере алабы экенбиз деп. Башында действительно биз корктук, фундаменти дагы куюлуп бүтөбү, бүтпөйбү, крыша жабылбай калабызбы деген ойлор дагы болдучу. Бирок Кудайдын иши экен, ушунчалык бир эме болуп, Кудай өзү колдоп бүтүп кетти ошол үйүбүз. Азыркы күндө эжебиз кирип жашап атат. Толук кандуу бүттү үйү, кирип жашап, жылуу эмеде жашап жатат. Биздин эң эле биринчи максатыбыз бул ысырапкерчиликти жоюу. Кыргызстанда ушул көп эле ысырапкерчиликтерди тыйыш керек. Ошону кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы биз бир тыйышка аракет кылдык. Мисалы, ушу 10 жылдык, 20 жылдык, мындан башка да көп нерселер бар да, той, башка нерселер дегендей. Мисалы, ошол 20 жылдык, 10 жылдыктар бир күндүн ичинде 100 000 деген акчалар чачып берип атат да. Ошону дагы мындай бири-бирибизди колдоп, ушундай кыйналган семьяларга жардам берсек, канчалык бир деңгээлде болсо дагы кыргыз мамлекетине жардам берүү катарында, анан ахиретибиз үчүн, ар бирибиз кылган нерселерибиз бул жерде бардыгыбыз ахирет үчүн да. Биз ушундай соопчулук ишти биздин досторго буйруганы биз үчүн өтө сыймык да. Ар бир эле адамга буйруп бериши кыйын го деп ойлойм мен. Насип кылсын бардыгына жакшы сооп иштер. Азыркы учурда кыздар, балдар Москвада чогулуп отурган кези, бирок Кыргызстанда азыркы тапта үйдү тапшыруу аз эми өтүп жатат. Биз ал жактан да кадрды алганга аракет кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Ассаламу алейкум. Бизди көрүп турган туугандар. Биз ушул Баткен областынын Кадамжай районунун Чабай айылынан болобуз. Ушул үйдү биз 10 жылдык бүтүрүүчүбүз. Ошону биз 94-жыл балдар чогулуп, сүйлөшүп, бир ниетке келип, ушул эжебизге ушул үйдү куруп бүтүрүп берели деп сүйлөштүк. Баягы мисал чыгым кылбай кафеге, башка жактарга мисал. Ушул эжебиз үйгө муктаж экен, муктаждыгын эме кылып куруп бердик деп сүйлөштүк. Assalamu alaikum. Mana alыс жакында көрүп аткан биздин мусулман бир туугандар, баарыңыздар амансыздарбы? Биз бул видеону чыгарып атканыбыздын себеби биз мына 94-төр, 10 жылдыктар мына ушу муктаж болгон адамдарга ушу колубуздан келген, ушу көптү көрсө көл болот дегендей, бир тамчыдан тамып отуруп көл куралат. Ошол сыяктуу мына ушу жардам болсун элге. Ушул биздин видео мына ушу көрүп аткан кылган соопторубуз, амалдарыбыз, жакшы амалдарыбыз башкаларга үлгү болсун деген максатта мына биз быйыл мына баштадык эле үйдү. Буйруса мына күзгө чейин Кудай кааласа иншалла бүтүрүп, эжебизге тапшырып, киргизип отурабыз. Кышта жылуу жумшак жашасын деп. Ушул видеону көрүп аткан мусулман бир туугандарга силерге дагы үлгү болсун. Ар бир бүтүрүүчү, ар бир колуда бар айылдын патриот жигиттери, улан кыздары ушундай иштерди кыла берсек, эл өзүбүз көтөрүп, бүгүнкү күндө жакшы ийгиликтерге жетебиз. Ушул жерде кызмат кылган биздин досторубуз, алыста жүргөн, башка мекенде жүргөн, иштеп жүргөн досторубуз чогулту, баарыбыз биргеликте мына ушу баарынан Алла ыраазы болсун. Ушул жерде Кыргызстанда кызмат кылган досторубуз мына башыдан турду Батыр досубуз, одон Эламан, Истербек, Өмүр баары ушу тикенен тик туруп болгон мээнетин жумшап кызматты кылдышты. Алла ыраазы болсун, үй бүлөлөрүнө береке, ден соолук, мана ушу оору, суркоо, кырсык, апаттардан Кудайым өзү сактасын. Дайым ушу жакшылык болсун. Анан ушундай бир жакшы иштерди кылганды бардык мусулман бир туугандардын жүрөгүнө салып насип кылган болсун. Бүгүн мына Айкан эжебиздин үйүнө мына көпчүлүк балдар, особенно мына жаштар
kömek ko'rsatishib, cho'g'ilishib, chetdan eli bitib o'tadigan. Uyingiz qutlug' bo'lsin. Shu uyingizdan qut ketmasin. Bundan aradagi shu uyingizdan doim yaxshi odamlar, yaxshi to'ylar kelib, dasturxoningiz doim ochiq bo'lsin. Shu ko'maklashgan bolalarga Alloh razı bo'lsin. Shu oqsoqollarımizdan bugungi tilak duolari, naqatmi duo o'qilib o'tadi. Alloh taolomizni qabul qilsin. Bizni ham qabul qilsin. Aile, devam içine söz koşayım. Hakanca şul uyumuz tutmasın, kurup bergen baldarga, ülkelerimizge, rahmat sizlerge baldar, daima Allah işinlerde açık kılsın, koldop жүрсün. Hakanca şul toyda үйден балаңыз үйлі, тойларды kılın, жақшылық тойлар ile бола берсин. Daima şul ынтымақта, şul ülkelerimiz dağın şunday жақшы işlerdi başladı. Bundan keyin үлgü болып қалған ülkelerimiz, әкелерimiz şunday соопчулук işlerdi kılsın. Elimiz ынтымақта, беремдікте жүрөйлү. Бардық жақшы айтылған сөздерге қосыламын. Өзіңіз құлық болсын, наш уақыт içinde өзіңіз сау болыңыз. Bizden adınlarga жақшылық қалайбыз. Allah өзі разы болсын, мандай ырыскыны беріп, той қозып, соопчулук işlerdi қылғандарға дағын çoğun рахмат, соу дейсін, Allah разы болсын, барчылық, молчылық болсын, арзанчылық, тоқчылық болсын, елімізде тыныштық болсын, болып атқан орусы оғлаудан сақтасын бардығызды. Sen Ayhan uşul uyda baktıluu oğla nevreli, çevreli, güvreli olup oşaların huzurunu görgüle tınç aman boladılar. Улук сен дагы мен ушул үй кут болсун силерге. Уймандуу келинден Алла насип кылсын. Апаңды жакшы карап, келинчегиң менен Кудай кааласа апаңды багып, бактылуу кылып, өнүп өсүп, бала чакалуу болуп жүрүшүңдү Алла насип кылсын. Рахмат. Şu үйді бүтіргеніңерге балдар рахмат, өміріңер ұзын болсын. Бақтылы оғылар тенеңер, дәйіма тенеңер сыйлап өзің olsun. Дәйім елді сыйлап жүргілі. Omин, қайерде жүрсеңіз Құдайым жолыңар açık olur. Айтқаныңыз кез. Рахмат балдар. Razı oğlar. Razı olsun. Doktor siz razı olsunuz. Sizге nasip kılsın. Sizге razı olun. Razı olsun.